Бүгүнкү ушу транспорт тапшыруу аземине катышып атабыз. Мына бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер, 2-3 жылдан бери биз энергия секторунда баягы эски транспорттун баарын жаңыртып атабыз да. Азыр мына машиналердин артында турган транспортты эле көрсөңөр болот, баары эски. Мындайча айтканда, особенно кышкы мезгилинде өзүңөр билесиңер, электр энергияны көп камсыз кылган убакта биз ушул транспорт маселеси аябай мындайча айтканда бизге тоскоолдук кылат да, от албай калат. Же мындайча айтканда буга суу куюш керек кайра. Ошону бүт эски машиналер убагы. Биздин машиналер мисалы үчүн бир күндө ушу машиналер жок эле дегенде 100-150 километр жол жүрөт да. Канча пайызга жаңыланып калды азыр жалпы? Азыр жалпы техника мындайча айтканда бир 30-40%га жаңыланды да. Мындай азыр эми ар бир областка бизге азыр муну таратып бергендебиз. Бизде 4-төн 5тен кээ бир чоң пестерге 5тен тийип атат, кээ бир кичинекей пестерге 4төн, кээ бирөөнө 3 машина тийип атат. Ошону анын үстүнө дагы мына жеңил машиналер, мына өзүңөр көрүп атасыңар, азыр жаңы акылдуу счетчиктерди коюп атабыз. Бишкек мисалы үчүн өзүңөр билесиңер, шаар чоң, эң чоң шаар. Мындайча айтканда кардарлары да көп. Ошонун азыр күндө жаңы акылдуу счетчиктерди коюп атат. Машинеси жок да, мындайча айтканда Бишкек энергиясында. Ошол сыяктуу бизде дагы мындайча айтканда окутуу өзүбүздүн учебный центрибиз бар. Анын транспорту жок. Ушундай эски жүгүлүлөр менен калган да ошол. Эми азыр ушунун баарын жаңыртып, оперативный бригадалар. Эмне үчүн мындай типтеги машина алдык? Анткени бул мындайча айтканда дизельный топливо менен иштейт. Объему дагы 1.6, кичинекей и экономичный да. Анан артындагы өзүңөр көрүп атасыңар, артына любой материалды салып алып, оперативный группа чыгып кетсе болот. Ошону менен биз жанагынтип авариялар болгон убакта тезирээк мындайча айтканда кайра кабылына келтириш үчүн ушундай транспорт тандалып. Биринчи былтыр биз 4 машина алганбыз ушулардан. Анан көрөлү деп көрсөк, анан биздин ошол айдап жүргөн шопурлардан, главный инженерлерден жакшы мындайча айтканда сунуштар болду. Ушул машиналер бизге мындайча айтканда биздин энергетикага жарактуу, ылайыктуу машиналер экен деп, ошон үчүн ушул машиналерди алып, азыр бүгүнкү күндө таратып берип атабыз да. Эми колдон келишинче болгон мындайча айтканда жанагындай экономия. Бул авариялык өчүрүүлөр болсо, бизде жана өзүңөр билесиңер, неотпуск электр энергия сакталбайт. Ал ошол жерде авария болгон убакта ошол баары бир ГЭСте иштеп чыккан электр энергияны баягы газдай кылып же баягы бензин, дистопливодай кылып сактай албайбыз. Ошонун баары жоготуу. Ошонун баарын жоготууну азайтыш үчүн мына оперативно иштесек, ошол электр энергияны мындайча айтканда үзгүлтүүсүз камсыз кыла алабыз.